Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн психологдон кеңеш рубрикасында акча жана акчага болгон мамиле боюнча кеп козголмокчубуз. Акча бул эмне? Негизи эле акча бул энергия. Бул жакшы дагы эмес, жаман дагы эмес. Эгерде сиз аны жаман деп кабыл алсаңыз, анда жаман жагына иштеп кетет. Жакшы деп кабыл алсаңыз, ал сизге жакшы жакка иштейт. Бул акчага болгон бизде ар кандай түшүнүктөр, ар кандай көз карандылык, ишенимдерибиз бар. Ошол ишенимдерибизге жараша эле биздин акчаларыбыз бизге келет да. Акчаны өтө эле сүйүп, жакшы көрүп, акча деп эле акчанын артынан түшүп алуу деле бул туура эмес. Же болбосо акча бул адамды бузат, бул жаман нерсе деп акчанын мага кереги жок. Мага бакыт керек деп дагы акчаны түртүп койгон дагы бул жакшы эмес. Акча бул биздин муктаждыктарыбызды бүтүрүүчү нерсе. Анын өзүнчө дагы бир акча деген орду бар да, анын ордун билишибиз керек биз албетте. Эмне үчүн көпчүлүк учурда бизге канчалык иштеп аракет кылсак деле акчабыз аз, же болбосо көп акча тапсак деле эмне үчүн акчабызда береке жок болуп атат. Себеби бизде ата бабаларыбыздан бери келген акчага болгон көз караш жана түшүнүктөр бар да, ишенимдерибиз бар. Мисалы үчүн акчалуу адамдар байлар деп коет, алар аябагандай тажал болушат, алар болсо ташбоор болушат деген себеби байларды көрүп атат, алардын ташбоор жактарын көрүп атышат. Ойлоп калышат, акчасы бар үчүн ташбоор болуп атат, акчасы бар үчүн тажал болуп атат деп ошондой акчага байлалышат адамдын өздөрүчү. Негизи акчанын эч кандай тиешеси жок ал нерсеге да. Адам акчасы көбөйгөндө көп кетет деген ишенимдер бар бизде. Акча бул колдун кири, акча адамды уруштурат дейбиз. Акча керек болсо адамды өлтүргөнгө чейин алып барат, бир туугандарды дагы уруштурат акча деп биз ошол жаман адат, жаман нерселерди биз өзүбүз акчага байлап алганбыз. Бул албетте биз кинолордон көрөбүз, ошол жактан ушундай түшүнүктөр келет. Бул ата энебизден угабыз, алардан улуу муундан угабыз, алардын ойлогон ойлору бизге чейин келип, биз дагы акчаны жаман деп түшүнүп алчу болсок, албетте бизге чоң акча келсе, биздин жаман жагыбызга иштеп келе берет. Акча эч кандай жаман эле эмес экендигин биз түшүнө билишибиз керек да. Акча демек биздин муктаждыгыбызга керек турбайбы деп, демек мен чоң акчаны өзүмө уруксат берсем болот турбайбы деп өзүбүзгө уруксат берип түшүнүүгө келген мезгилде гана бизге акча өзү акырындык менен келип баштайт. Биз ошондо акчаны оюбуз аркылуу өзүбүзгө тартып баштайбыз. Эгерде акчага жаман деген түшүнүгүбүз бар болгон болсо, акча колдун кири да, акча адамды көтөрөт да деген түшүнүктөр бар болсо, анда биз миң аракет кылып чоң акча тапсак деле анда эмне болуп атат? Берекеси жок болуп атат. Ар кимге таарынган учурда таарынычтарыбыздын баардыгы бул сиздин чөнтөгүңүздөгү тешикчелер деп койсок болот да. Акча келип атат, бирок сиздеги таарынычтар бар. Ошол тешиктен кайра агып кетип атат дегендей, акчанын энергиясы кетип калып атат. Ошон үчүн береке качып атат дегендей эле нерсе да. Ошон үчүн бири-бирибизди туура түшүнүп, туура мамиле кылганыбыз жакшы да. Таарынычты алып эле салган жакшы. Үй бүлөдөнчү Куранда деле бар да, сиз бирөөгө таарынчу болсоңуз, анда 3 эле күн таарынсаңыз болот, 3 күндөн кийин кое бериңиз. Биз эмне болуп атат? Кое бербейбиз да, ооба мен кое бердим, кечирдим деп коебуз да, бирок кайра эле ошол абалга кайрылабыз, кайра эле баягыда бул ушундай кылып койгон да, баягыда минтип койгон да деп эле аны эстеп, эскерип турабыз да. Эстеген сайын өзүбүздү жаман сезипчи, кайра эле таарынган абалыбызды сезип, ошол эмоцияны кайра эле жашап өтө беребиз. Бунун баардыгы биздин чөнтөгүбүздөгү тешикчелер. Сизге акча аксабастан жакшы келишин каалачу болсоңуз, ар бир адамга болгон таарынычтарыңызды чыгарыңыз. Ал адамдан кечирим сураш керек болгон учурда кечирим сураңыз. Ал адам менен мамилелериңизди түздөңүз. Таарынган адамдарыңыздын баардыгы менен мамилелериңизди түздөп жакшыртсаңыз, сиздин акчанын энергиясы кадимкидей сизге тартылып баштайт жана ага акчага болгон көз карашты өзгөртүңүз. Ал жакшы эле экен, акча сизге кызмат кылып берет экендигин түшүнүшүңүз керек да. Сиз түшүнүүгө келдиңиз жана сизде береке, ырыскы, молчулук, токчулук көбөйүп баштайт. Бүгүнкү темабызда биз акча боюнча кеңештер берилди. Сиздерге дагы пайдасы тиет деп ойлоймун. Аман болуңуздар.